Урматтуу президенттин өкүлү, Бишкек шаары дагы 3 эсе чоңоет деген маалымат бар, анткени жаңы аймактар биригип атат. Ансыз деле азыр көчөлөрдө тыгын укмуш. Адамдар шакардай кайнайт. Бирок бир кызыгы, башка шаарларда чечимдер бар, бирок бизде бир гана мындайда жашыл жанганда жол чырактары. Адамдар да өтөт, анан кийин унаалар да өтөт. Адамдарды күтүп отуруп, бир 3-4 унаа жылат, аркадагылар дагы деле тыгын болуп калып атат, пробка орусча айтканда. Бирок мына көп эл өлкөлөргө барып жүрөсүз. Европада, Чыгыш Азияда, Россияда, Украинада, бардык эле жерлерде билесизби, мындай диагоналдык түрдө дагы жөөлөр басып өтсө болот да. Бир эле көчөнү эмес, 2-3 көчөнү бир басып өтүп коет ошондо. Бирок биринчи жалаң жөөлөр өтөт, бир айталык бир 30 секунд бу. Жөөлөр өтүп бүткөндөн кийин, андан кийин унаалар толугу менен эркин өтүшөт да. Ошол мезгилде пробка чечилет болчу деп эсептеп атат айрым адистер. Өзгөчө Россиядан келип жашап аткандар. Ушуну бир эске алып койсунчу, мына жол кыймылына жооптуу мекемелер, шаардын мэриясы. Өзгөчө мурда Бишкекте эле аябай тыгын болуп атты эле, азыр Ошко барсаң деле ошол эле болуп калыптыр. Жакында жалалабад ушул деңгээлге жетет. Ошондой бир чечимдерди кылбасак, биз дагы деле бай Советтер Союзундагыдай бир гана жолду кесип өтүп, анан жөөлөрдү күтүп отуруп, унаалар тыгынга болуп атат да, өтө чоң тыгындар болуп атат. Өзгөчө мына автобустарга, коомдук транспорттарга өзүнчө тилке бөлүп бергенден кийин тыгын дагы көбөйдү. Бул биринчиден. Экинчиден, 19 декабрда өзүңүздүн кабарыңыз болсо керек, Калгакиев менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде чоң өрт болду. Ал жерде май алмаштыруу жайы бар, ошондон өрт чыкты. Жанындагы жанаша турган имараттарга, үйлөргө дагы жалын жармашып, өрт жармашкан учурлар болду да. Мындай учурлар көп эле болот. Анткени биле, шаардын ичинде күйүүчү майларды саткан станциялар бар го, ошолор шаардын ичинде эле. Буга чейин болуп келатыптыр. Анан мага мына Кызыл Аскерден бир сураныч келди. Ал жакта Гатчинский деген бир көчө бар экен. Ошол жерде майларды сактаган склад бар экен. Элдин арасында, эл жашаган жерде. Жергиликтүү элдердин айтымына караганда биз макулдук бергенбиз дейт, анткени бизге балыктарды тоңдуруп сактай турган жай болот деп айтышкан болчу дейт. Эми карап көрүңүз, ошол жерде өрт чыкса Кудай беттин нары кылсын, ошого окшогон маселелерди бир системалуу чечпей турган болсок, азында базарды эле көчүрүп атабыз. Ушул сыяктуу бир чечим таппасак, Кудай беттин нары кылсын, жаман айтпай жакшы жок деген бир сөз бар. Анан жыйынтыктоочу сураныч, мага бир Сокулук районунун Кызыл Туу айыл аймагына караштуу Маловодный айылынын элинен кайрылуу келди. Жакын эле жерден газ куур өтөт дейт, ошол жактан биздин айылды да газдаштырып берсеңиздер дейт. Бул айылдарда шаарга кошулуп кала турган болсо, билесиз, азыр түтүн абдан чоң проблема болуп атат. Эмитен газдаштырбасак, Бишкектин проблемасы дагы көбөйөт. Чоң рахмат.